Машина айдагандардын эң башкы көйгөйү бул парковка. Айрыкча Оштогу көп кабаттуу үйлөрдүн алдындагы унаа токтотуучу жайлар дайыма тартыш болот. Биздин редакцияга Араван кичи районунун тургуну үйүнүн алдында унаа токтотууга жай жок экендиги тууралуу бизге кабар берип, ага тиешелүү органдар тарабынан кандайдыр бир чара көрүлөбү деген суроо менен кайрылган. Биздин домдун алдында парковка проблема. Машина койгону места жок. Тиешелүү органдар чара көрүшсүн. Бир эле бизде эмес, Оштогу бардык үйлөрдө ушундай абал. Аталган көйгөй менен биз Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык аймактык башкармалыгына кайрылдык. Бул парковка маселесин чечүү, бул негизги көп кабаттуу үйлөрдүн айланасында парковканы чечүү негизгиси бул жашоочулардын демилгеси болуш керек. Себеп көп кабаттуу үйлөрдүн араларында бүт баягы мыйзамсыз контейнерлерди коюп алышкан, мыйзамсыз алдыларын тосуп алышкан. Эгерде ошол жашоочулардын көпчүлүгү макулдугу менен алар жана контейнерлерди алып таштаса, мыйзамсыз курулуштарды алып тазалашса, ал жерге муниципалдык баягындай парковка деген маселе бар. Мисалы билсеңиз керек, ХБКда ушундай маселе болуп туруп, муниципалдык парковка кылып беришти. Ал жерде ошо мыйзамсыз контейнерлерди алып таштап, ошол жашоочулардын баягы бизде эме деген бар, софинансирование деген нерсе бар. Ошол жерден элдер жарым акчасын төлөйт, мэрия жарым акчасын төлөп туруп, ошол жерге муниципалдык парковкаларды уюштурса болот деген маселе бар да. Ал эми башка өлкөлөрдө парковка маселесин чечүү жолдору кандай? Германияда орточо үй бүлөнүн 2 жандан ашык машинасы болот. Бирок мамлекет аларга үй кураарда сөзсүз унаа токтотуучу жай камсыз кылуусун талап кылат. Ал эми аны аткарбагандарга айып пул жазылат. Ал эми Японияда автоунаа токтотуучу жайың болбосо машина сатып ала албайсың. Биздин өлкөдө күндөн күнгө көп кабаттуу үйлөр курулуп атат. Бирок унаа токтотуучу жайлар жетишсиз бойдон калууда. Эгер сиз жашаган аймакта да кандайдыр бир көйгөй болсо, аны видеого же сүрөткө тартып сөзсүз бизге кабар бериңиз.